ЖМК 3 жылдан берки согуштан жүдөгөн Украина Россия менен сүйлөшүүгө даяр. МАЗ айдоочу УНААС менен полиция кызматкерин сүзүп качты. Эсептөө палатасынын кызматкерлери кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. УКМК Эсептөө палатасынын Бишкек шаары Чүй жана Талас облусунун боюнча аймактык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө пара алуу жана берүү фактысы аныкталды. Эсептөө палатасынын бул бөлүмүнүн жетекчиси кызматтык абалынан пайдаланып, кызматтык мөөнөтүнүн кыска мөөнөтүндө аудитордук текшерүүлөрдүн жылдык кварталдык пландарын даярдоодо жана түзүүдө, ошондой эле текшерүү объекттери боюнча инспекторлорду бөлүштүрүүдө туруктуу коррупциялык схема түзгөндүгү такталды. Ал белгилүү бир акчалай сыйлык үчүн мамлекеттик инспекторлордун жакындарын максималдуу аярлоо, финансылык жактан камсыз болгон мамлекеттик жана муниципалдык буюмдарга жөнөткөн, алар кийин объекттердин жетекчилерин опузалап пара берүүгө көндүрүшкөн. 5 декабрда жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын алкагында Эсептөө палатасынын аймактык бөлүмүнүн жетекчиси, ошондой эле мамлекеттик 2 инспектор кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иш-чаралары улантылууда. Булак ЖТТВ KG. ЖМК 3 жылдан берки согуштан жүдөгөн Украина Россия менен сүйлөшүүгө даяр. Украина 3 жылдан бери уланып жаткан согуштук аракеттерден чарчап, Россия менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирүүнү мерчемдеп жатат. Бул тууралуу Wall Street журнал басылмасындагы макалага таянуу менен РИА Новости жазды. Дээрлик 3 жылдан берки согуштан Украина чарчап жүдөп бүттү. Эми Россия менен тынчтыкка келүүгө даяр экенин билдирмекчи деп жазылган материалда. Автор өзүнүн маалымат булагына таянып, Владимир Зеленскийдин кеңсесинин жетекчиси Андрей Ермак АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен байланыш түзүү үчүн Вашингтонго барганын билдирди. Муну менен бирге басылма Зеленскийдин Украина НАТОго өтөт деген шарт менен айрым аймактарынан баш тартып сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү тууралуу айтканын эске салган. Ал арада Блумбергда өзүнүн ишенимдүү булактарына шилтеме берип, НАТО мамлекеттери Брюсселдеги саммитте Киевке Москваны кандайдыр бир кадамдарга түртпөгөн коопсуздук кепилдигин берүүнүн варианттарын карашканын билдирди. Анын бири делимитаризацияланган аймак түзүү. Бейшемби күнү РФ президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль Украина боюнча ортомчулук аракеттерди оң маанайда кабыл аларын билдирген. Ал эми өткөн жумада Россия президенти Москва буга чейин айткан шарттардын негизинде сүйлөшүүгө даяр экенин эскертти. Жөнгө салуу сунушун өлкө башчысы июнда ачыктаган болчу. Ага ылайык Украина куралдуу күчтөрү Россиянын жаңы региондорунан толугу менен чыгып кеткенден кийин Москва ок атууну дароо токтотуп, сүйлөшүүгө даярдыгын билдирет. Мындан тышкары Киев НАТОго мүчө болуу ниетинен баш тартып, демилитаризация жасап, нейтралдуу, блоктон тышкаркы жана өзөктүк эмес макамын кабыл алышы кажет. Путин антироссиялык санкцияларда алынышы керектигин айткан. Булак Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Мамашева Ташиевке онкология борборуна мурдагы директордун күйөө баласы дайындалганын айтты. Бүгүн 5 декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Айсулуу Мамашева улуттук онкология жана гематология борборуна мурдагы жетекчинин күйөө баласы дайындалганын айтып чыкты. Буга чейин сиз билгендей ушул Алымкадыр Сабирдинович онкология борборунда болуп аткан коррупция боюнча көп айтып атылган жогорку кеңеште. Анан ошол эле учурда президент чакырып, ал жерде Камчыбек Кыдыршаевич отуруп, биз онкология борборунда болуп аткан коррупцияны талкууладык. Анан директорду ошол себептен алынды деп айтты да. Анан мен билгендей ушул ГКНБден дагы комиссия барып, онкоцентрди текшеришти. Бүгүнкү күндө жыйынтыктар барбы? Болуп атса керек, мен ар бир кылмыш ишине мындай пристально караганга мүмкүнчүлүгүм жок, убактым жетпейт.
Ал сиз айтканыңыз туура, президентибиз бизге ушул тапшырманы берген, биз ошону текшергенбиз, ошонун негизинде жанагы онкология жетекчиси жумуштан алынды окшойт, алынды, ооба, бирок алынды окшойт. Анан эми эгерде дальнейшем ал жерде кылмыш иши боло турган болсо, естественно, иштеп аткан болсо керек, биздин жанагы тергөөчүлөрүбүз, кызматкерлер иштеп атса керек. Бул буквально бир ай болуп калды окшойт, бул иштин болгону. Ну, значит, есть еще время. Есть еще время расследования. Бул темага көңүлүңүздү бурдургум келет. Анткени бүгүнкү күндө элде онкология борборду коррупциянын борбору деп аталат да. Ошого жеттик. Эмне үчүн? Анткени мисалы бесплатный дары-дармектери алайын десе, ага эч качан жетпейт. Жеткендер мындай жөн адам эмес да. Бесплатный дарылар тилекке каршы биздин жөнөкөй жарандарыбыз ала албай кыйналып жатышат. Онкологиянын дарылары 25 миңден 300 миңге чейин бир эле дарысы. Химиотерапияны алыш үчүн бул жок дегенде 3-4 дарыны алыш керек да. Анан кээ бир пациенттер ишенесизби? Өлгөнү мага выгодный болот депчи. Балдарымды кыйнабайм, жолдошумду, үй бүлөмдү кыйнабайм. Менин похороныма да жетет экен деп дарыланышпайт. Ошого жеттик. Анткени сиз билгендей, бүгүнкү күндө средний месячный зарплатаны алсак 37 миң. А бир дары 25 миңден 300 миңге чейин болуп атат. Анан жаңы аппаратурага өтө муктаж болуп атабыз. Ал жерде аппаратура таптакыр эле эскерди. Койка месталар жок деп өзүнүн жеке клиникасыларына жөнөтүшөт. Клиникасына жөнөткөндөн кийин ал жерде бир эле хирургический операция жасап, акча алып алышып, кайра реабилитацияга жөнөкөй эле мамлекеттик больницада кайра жаткызышат да. Ошонун бардыгы онкологиянын врачтары жасашат. Мурун бул схеманы мындай айтканда мурунку директор башчы болчу, а бүгүнкү күндө сиз билесизби же укпадыңызбы, анын мурунку күйөө баласы директор болуп коюлду, 1-2 күн эле болду. Бирок бул күйөө баласы дагы ушул частный жеке клиникасында мурунку кайненесинин жеке клиникасында иштеп, мындай ийгиликтүү бул схеманын дагы ичинде жүргөн да. Анан эмне үчүн мен бул маселени көтөрүп атам? Мага көптөгөн онкопациенттер келип ыйлап атышат. Анан сиздерге де кайрылып атышат, ушул сиздерди кабыл алып бериңиздерчи деп суранып атышат да сизден. Мага кайрылышты, ушул заявление жасашты. Анан сизге дагы ГКНБга жөнөтүп, сиздин атыңызга Сагынбаева Шайырбүй деген апа бүгүнкү күндө көптөгөн биздин онкопациенттерге жардам берип, өзүнүн үйүн берип атат да. Ушул апаны кабыл алып коесузбу? Ал жерде өтө көп чоң коррупция болуп кетти. Биздин жарандарыбыз Айсулу Турусбековна, бул маселе боюнча мен тапшырманы өзүм орун басарым менен Тимур Маратович ошол киши кабыл алсын. Себеби мен физикалык убактым жок кабыл алгангачы. Рахмат.